Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгүлтүр экрандын алдында ыңгайлуу отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз төмөндөгү тема. Же болбосо биз бүгүн силер менен популяциянын өсүү жолдору, төлү жана өлүмү боюнча токтолобуз. Анда биз бүгүнкү сабактын жүрүшүндө популяциянын өсүп өнүгүүсүндө организмдердин бири-бири менен жана чөйрө менен байланыштуулугун аныктайбыз. Мындан башка дагы популяциянын төлү жана өлүмүнүн тиричиликтеги өзгөрүп өнүгүүсү боюнча түшүнүк алабыз. Демек, биз ушул популяциянын өсүп өнүгүүсү, алардын көбөйүүсү, төлдөөсү жана өлүмдөрү дуушар болуу себептери боюнча токтолот экенбиз. Анда биз популяция деп эмнени айтабыз, эсибизге салып алалы. Биз бүгүнкү күнгө чейин дагы өткөн сабакта токтолгонбуз. Популяция деп бул бир түргө кирген, бир мейкиндикте жашаган, оңой аргындашуучу организмдердин топторун биз популяция деп айтканбыз. Мына ошол бир түргө кирген топтогу организмдердин өсүүсү, өнүгүүсү, көбөйүүсү жана өлүмү бардыгыныкы тең бирдей боло бербейт. Алар эмнелери боюнча айырмаланат жана алардын популяциясынын өсүү себептеринин азайышы эмненин негизинде пайда болот. Мына ушул боюнча кененирээк токтолуп көрөт экенбиз. Деги эле ушул популяциянын өсүүсү боюнча биотикалык потенциал деген жаңы термин киргизилген. Бул 1928 жылы ушул биотикалык потенциал деген бул эмне деген түшүнүктү алган. Биотикалык потенциал, мисалы үчүн, бул бир жуп организмдин төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки көбөйүүсү жана алардын жашоо тиричилиги бул биотикалык потенциалды берет. Мисалы үчүн, силер көрүп тургандай, бул жерде эки жуп бир түргө кирген пилди көрүп турасыңар. Бул эки жуп пил өзлөрүнүн өсүп көбөйүүсүндө деги эле булар кургакта жашоочу алп жаныбарлардын бири болуп саналат. Булардын салмагы 5 тоннага чейин барабар. Мына ушул эң чоң пилдин биотикалык потенциалы кандай өрчүгөн? Башка айтканда, бул төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин булардын көбөйүүсү канча санда боло алат? Аны биз кантип аныктай алабыз деген суроо туулат. Пилди биз бүгүнкү күнгө чейин 7 класстын зоология курсунда да токтолуп келгенбиз. Пил өсүү бул 2 жыл же болбосо бул түйүлдүктү 22 айга чейин, башкача айтканда 2 жылга чейин көтөрүп жүрөт. Бирок булардын көбөйүүсү төрөлгөндө эле башталбайт. Булар төрөлгөн күндөн баштап 15 жыл өткөндөн кийин гана көбөйүүгө ыңгайланышат. Мына ушул көбөйүүгө 15 жылдан кийин ыңгайланышкан пил өзлөрүнүн жуптары менен кошулушуп, түйүлдүк пайда болот дагы. Мына ошол пайда болгон түйүлдүгүн дагы 22 айга чейин көтөрөт. Башкача айтканда 2 жылга жакын көтөрөт. Анда ушул мейкиндиктеги булардын талаада кездешиши мүмкүн, Африка жана Индия пилдери бар. Мына анда бир пил, силер азыр аныктоосу боюнча, биологиялык потенциалын аныктоосу боюнча 3 жылда же 4 жылда бир көбөйөт экен. Ал эми пилдин жашоо узактыгы 40 жылдан 45 жашка чейин кетет. 40 жылдан 45 жылга чейин 15 жылдан баштап көбөйүүгө ылайыкташа баштаса, 3 жылда бир жолу көбөйсө, анда бул пилдин биотикалык потенциалы 5-6 гана пил тукумун калтыра алат экен, бир пил. Бул ошол өзүнүн төрөлгөн күнүнөн баштап өлгөнгө чейин 5-6 гана тукум калтырганга өзү ошого ылайыкташкан экен организми. Бирок бардык эле түр организмдин биотикалык потенциалы бирдей боло бербейт. Мисалы үчүн, бул жерде треска балыгы 1 жылда 1 миллионго чейин икрасын чачат. Биотикалык потенциалы боюнча аныктаган кезде бул 1 миллиондон треска балыгы өзүнүн икрасын чачып турса, анда эмне үчүн булардын саны сууда абдан көбөйүп кетпейт деген суроо туулат. Албетте, бул треска балыгынын дагы, пилдин дагы көбөйүүнүн өзүнүн мезгил жана убакыттары бар. Мына ошол көбөйүү мезгили жана убакыты келген кезде гана булар өзүлөрү тукумдай баштайт экен. Кээ бир жаныбарларда биотикалык потенциал
алардын балдарына кам көрүшүнөн да көз каранды болот экен. Мисалы үчүн силер көрүп тургандай, чычкандар бир тууган кезде 12ге чейин, 8ден 12ге чейин бала тууйт. Bir жылда bir чычкан 3-4 жолу көбөйөт. Башында, жазында туулган чычкандары кайра ошол жылдын аягында көбөйүүгө ылайыкташып калат. Бирок булар балдарына абдан кам көрүп, алардын баарын өстүрүүгө аракет кылышпайт. Мына ошондуктан ал канчалык балдарына кам көрүү аз болсо, анын биотикалык потенциалы дагы төмөн боло баштайт экен. Мына ушул биотикалык потенциалды же болбосо ушул организмдердин популяциясынын өсүшүн аныктоо үчүн төмөндөгүдөй популяциялык коэффициенттер келип чыккан. Бул коэффициенттерди аныктоодо төмөндөгүдөй белгилер менен белгилеп алабыз. Биринчи, популяциянын толук санынын коэффициентин R тамгасы менен белгилейбиз. Андан кийин популяциянын баштапкы санын N0 деген белги менен белгилеп алабыз. Бул популяциянын баштапкы саны деген жер бетинде белгилүү бир аймакты ээлип турган ошол популяциянын жалпы саны канча болсо, анан ал популяцияга учураган организм өлгөнгө чейин канча коэффициенттик санда өзүнүн тукумун калтыра алат дегенди аныкташыбыз керек. Мындан башка дагы популяциянын белгилүү бир убакыт аралыгында көбөйүшү деп атабыз. Биз жаңы эле пилди мисалга алып карадык. Пил төрөлгөндө эле көбөйүүгө ылайыкташпайт экен. Ал төрөлгөн күндөн кийин 15 жылдан кийин гана көбөйүүгө ылайыкташат дедик. 15 жылдан баштап 45 жылга чейин анын же болбосо ошонун баардык толук өлгөнүнө чейин көбөйө бербейт. Демек, 15 жылында көбөйүүгө же болбосо куутка ылайыкташа баштаса, ал ошол 35-40 жылга чейин көбөйүүгө ыңгайланышы бул белгилүү бир убакыт аралыгы болуп саналат экен. Мындан башка дагы популяциянын толук санынын коэффициентиндеги эң жогорку төлдү дельта N менен аныктайт экенбиз. Эң жогорку төл болгон кезде кайсыл жылда ошол тирүү организмдин өөрчүп, өсүп, көбөйүү жана куутунун жүрүшү жакшы болсо, анын эң жогорку төлү келип чыгат. Буну аныкташ үчүн мына ушул популяциянын толук санынын коэффициенти барабар болот экен анда. Дельта N'дин N0 дельта T'га болгон катышы популяциянын толук санынын коэффициентин берет экен. Анда биз аны төмөндөгүчөй да карап көрсөк болот. Мына ошол биотикалык потенциалдагы биз жаңы эле көргөндөй популяциянын толук санынын коэффициентин аныкташ үчүн, мисалы үчүн, коёнду алып карайлы. Коёндун эркеги менен ургаачысы жашаган токойду алып карайлы. Мына ушул коёндор ургаачысы менен эркеги экөө биригип, албетте, бир жылда коён 3-4 жолу көбөйөт. Ар бир көбөйгөн кезде, эгер ушул курчап турган чөйрөсү же болбосо шарты жагымдуу болсо, 1ден 6га чейин бөжөгүн тууйт. Анда бул бир коён бир жылда канча бөжөк көбөйтө алат? Мына ушул популяциянын толук сандык коэффициентин аныкташ үчүн анда төмөндөгүдөй мисал алалы. Мына ушул токойдогу жалпы популяцияны, же болбосо жалпы популяция дегенде 20 000 коён болсо, 20 000 коёндун 10 000-и эркеги, 10 000-и ургаачы коён болот. Бул коёндор төрөлгөндө эле көбөйө баштабайт. Мисалы үчүн, коён 10 жылга чейин жашаса, 10 жылдын 5 жылынан кийин бир коён көбөйүүгө ыңгайланышты деп коелу. Анда бул төрөлгөн күндөн баштап өлгөнгө чейин 5 жыл гана көбөйө алат экен. Анда ушул токойдогу бир коён ар бир жыл сайын, мисалы үчүн, биз жаңы айтпадыкпы, 1ден 6га чейин бөжөк тууйт деп. Мына ошол 1ден 6га чейинки бөжөгүн бир жылда коён 4, орто эсеп менен 4 деп алсак, жалпы 10 000 коёндун көбөйүүсү токойдо 120 000-ди түзөт экен. Мына ушул 120 000-дин ар бири бир жылда 4төн тууса эле, анда 1 миллионго жакын коён популяциялык толук өсүшкө жетилет экен. Бирок эч качан бул
тирүү организмдердин көбөйүшүндө толук популяциялык өсүү жүрүшү мүмкүн эмес. Эмне үчүн мүмкүн эмес? Биз бүгүнкү күнгө чейин да токтолуп келгенбиз. Ар бир курчап турган экологиялык терс таасирлердин негизинде, жашоо үчүн күрөштүн негизинде, табигый тандоонун негизинде популяциялар ар кандай прогресске жана регресске учурап турат. Эгерде толук бир жыл бою ушул коёндун өрчүшүнө курчап турган чөйрө жагымдуу шарт түзсө, анда коёндун саны 1 миллионго жетет экен. Анда жыл сайын 1 миллиондон коён туулуп отурса, токойдун ичи коёнго толуп кетмек. Бирок эч качан бул табигый тандоодо андай болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде, бардык тирүү организмдердин көбөйүшү, өсүшү, өрчүшү жана төлдөөсү, өлүмү жүрүп туруу бул мерчимдүү бир белги болуп саналат. Мерчимдүүлүк деп эмнени айтабыз? Мерчимдүүлүк деген бул ушул бир жаныбар көбөйүп кетпеш үчүн ал жаныбарлар менен азыктана турган алардын душмандары болот. Анда ушул коён 1 миллион санга эч качан жете албайт экен. Себеп дегенде, коён менен азыктанган жырткычтар дагы канчалык коёндун саны токойдо көп болсо, ошончолук ал жырткыч жаныбарлардын дагы жагымдуу азыгы жетиштүү болуп, алардын да көбөйүүсү абдан көбөйүп турат экен. Мына ошондуктан жаратылышта биотикалык потенциал бирин-бири дайыма толуктап, өзгөрүп кете албайт экен. Бирок мына ушул биотикалык потенциалдагы популяциялардын өзгөрүшүнө абдан чоң терс таасир берген бул абиотикалык фактор менен антропогендик фактор болуп саналат экен. Албетте, биотикалык факторлор дагы бири-бири менен болгон мамилелери боюнча биз өткөн сабакта токтолгонбуз. Бул боюнча төмөндөгү тасмага көңүлүңөрдү бөлөйүн, андан кийин сабагыбызды уланталы. Силер көрүп тургандай, бул популяциянын өсүп өнүгүүсү организмдин бири-бири менен болгон жалпы таасирине байланыштуу дейт. Албетте, жаңы эле айттык, эч качан бул тирүү организмдер аябай өсүп, жердин бетин каптап прогресске учурабайт экен. Себеп дегенде, ар бир тирүү организм бири-бирине ыңгайланышып, бирин-бири менен азыктанып, алардын көбөйүүсүнө дагы, өлүмүнө дагы бир шарт түзүп турат экен. Андан сырткары, бул тирүү организмдин өсүп көбөйүшүнө адамдардын тийгизген терс таасирлери абдан көрүнүктүү экен. Себеп дегенде, ушунчалык завод, фабрика көбөйгөн кезде, алардан чыккан түтүндөрдүн негизинде биз бүгүнкү күнгө чейин да токтолуп келгенбиз, кээ бир көпөлөктөрдүн өңдөрүнүн, түстөрүнүн көрүнүп калышы, аларды канаттуулар жеп жок кылышы бул популяциянын регресске учурашына алып келет экен. Демек, бул эч качан тирүү организмдер же болбосо жаныбарлар аябай саны көбөйүп, жердин үстүндөгү прогрессти пайда кылбайт экен. Себеп дегенде, алар бири-бири менен азыктанып, биринин көбөйүүсүнө эмне кылат экен? Дайыма тоскоолдук кылып турат экен. Бирок ошондой болсо дагы, кээ бир түрү организмдердин курчап турган чөйрөгө ыңгайланышы боюнча таптакыр кырылып да жок болуп кетиши мүмкүн экен. Мисалы үчүн, муну биз бүгүнкү күнгө чейинки окуп келген сойлоп жүрүүчү жаныбарларга кирген динозаврларды алып карасак болот. Мына ошол динозаврлар курчап турган чөйрөдөгү таасир этүү же болбосо табигый тандоонун негизинде алып сойлоп жүрүүчүлөр жок болуп кеткен дагы, алар акырындык менен кичирейип, бүгүнкү күндөгү крокодилдер, кескелдириктер мына ушулордон калган калдыктар болуп саналат. Мындан башка дагы ушул биотикалык потенциалдагы тууттун өсүшү кандай? Тууттун өсүшүнө, мисалы үчүн, аны эки чоң топко бөлүп карайт. Толук жана салыштырмалуу тууттун өсүшү деп. Толук тууттун өсүшү бул туулган организмдин жалпы саны тууттун толук өсүшү болуп саналат. Ал эми салыштырмалуу тууттун өсүшүнө туулган организмдин белгилүү бир убакыт аралыгындагы көбөйүүсү. Бардык тирүү организмдер бирдей көбөйө бербейт деп биз токтолуп келдик. Буга карата жогорку түзүлүштүү жана төмөнкү түзүлүштүү жаныбарлардын көбөйүшүндө салыштырмалуу жөнөкөй түзүлүштүү жаныбарлар ушунчалык көп санда көбөйүшөт. Ал эми жогорку түзүлүштүү алп жаныбарлардын көбөйүүсү аз санда болот. Мына ошого карата салыштырмалуу дагы тууттун өсүшүн аныктайт экенбиз.
Мисалы үчүн толук туулган организмдин жалпы саны боюнча тууттун өсүшүнө, мисалы үчүн койду алып караганбыз биз өткөн сабакта, ошону мен графикалык жол менен да көрсөтүп коеюн. Бул жерде мисалы үчүн Австралияда эч кандай көп сандагы кой өстүрүлгөн эмес. Бирок кийин мына ушул Австралиянын жайыты абдан кенен көп болгондуктан койдун саны 1980-жылдары 7 миллионго чейин жеткен. Мына ушул 7 миллионго жеткен койдун саны анын жайыттарын азайта баштаган, азыктар азая баштаган, жана алардын төлдөөсү начарлай баштаган. Бирок ушул жайыттын жетишсиздигинен, азыктын жетишсиздигинен бүгүнкү күндө Австралиядагы Австралия коюнун сандары кайра түштү. Демек, ал эми ушуга салыштырмалуу туулган организмдерди карай турган болсок, мисалы үчүн китти алып карайлы. Кит бул негизинен жер бетиндеги эң алып жаныбар болуп саналат. Бул киттердин ичинен көк китти алып карай турган болсок, көк киттин салмагы 150 тонна, узундугу 30 метрден 33 метрге чейин барабар. Бул акыркы жылдары бүгүнкү күндө көк киттин санын 10 миңге жакын деп эсептеп келебиз. Көк кит өзү эгерде ушул толук организмдин өсүшү жакшы болсо, бул 80 жылдан 110 жылга чейин жашай тургандыгын аныктагандыгын силер 7 класстын зоология курсунда да токтолуп келгенсиңер. Көк кит өзү көбөйүү мезгили туулгандан баштап 12-13 жылга келгенде гана бул бир кит көбөйүүгө дайын болуп калат. Мына ошол көбөйүүсү башталган кезде, же болбосо кууту башталган кезде, бир көк кит 2 жылда бир жолу көбөйөт. 2 жылда бир жолу көбөйүп, бул бир бала тууйт, аны 1 жылдан ашып көтөрөт, андан сырткары туулгандан кийин аны 7 ай бою сүт менен багат. Мына ушул сүт менен багылган китинин эң чоң коркунучтуу душманы касатка болуп саналат. Эгерде касатка мунун баласын жеп койбосо, 7 айдан кийин өз алдынча кетет дагы, ал төрөлгөн жаңы кит дагы 12 жылдан кийин көбөйүүгө ылайыкташат. Бирок бүгүнкү күндө бул популяциянын биотикалык потенциалы, же болбосо ушул популяциянын коэффициенттик саны абдан төмөндөп кеткен. Анын төмөндөшүнүн эң биринчи эле шарты бул адамзат болуп саналат. Же болбосо биотикалык факторлорго касатка кирсе, антропогендик факторлорго адам баласы кирет экен. Демек, бул тирүү организмдерди ушунчалык коргосок дагы, кээ бир тирүү организмдердин көбөйүшү курчап турган чөйрөдөн абдан чоң көз каранды болот экен. Бул канчалык тирүү организмдин салмагы оор жана чоң болсо, ошончолук алардын көбөйүүсү аз болот экен. Башча айтканда, жөнөкөй түзүлүштүү жана татаал түзүлүштүү организмдердин көбөйүүсү алардын чоңдуктарынан көз каранды экен. Тирүү организмдердин көбөйүшүндө алардын туулгандан кийинки торолушу дагы абдан кыйынчылыктарды берет экен. Буга көбүнчөйүн ушул жогорку түзүлүштүү тирүү организмдердин алгачкы төрөлгөн күндөгү балдарынын өлүмгө көп учурашы. Буга мисал үчүн пилдин баласын алып карасак болот. Пилден башка дагы мисал үчүн коёндун бөжөктөрүн алып карасак болот. Же болбосо карышкырдын бөлтүрүгүн, же чычкандын балдарын, же түлкүнүн пачкисин алып карай турган болсок, бул балдары төрөлгөндө алардын алгачкы кадамында көптөгөн өлүмгө дуушар болгону ошол торолгонго чейинки мезгили болуп саналат экен. Буга мисал үчүн ушу пилди 2000 пил болсо жалпы саны, ал эгерде өлгөнгө чейин жакшылап өзүнүн балдарына кам көрүп карап келсе, анда бир популяцияга учураган 2000 пилден 1000 миңден көбөйүп отурса, 10 миңге жетет экен. 20 жылдын ичинде 10 миңге жетет экен. Бул биотикалык потенциалдын өсүшү, бирок дайыма туруктуу кармалып турбайт деп айтканбыз. Ал эми бул жогорку түзүлүштүү тирүү организмдердин көбөйүүсү болсо, ал эми жөнөкөй түзүлүштүү жаныбарлардын көбөйүүсү абдан тез-тезден жана төлдүү болот экен. Себеп дегенде алар жашоого ыңгайланышкан. Буга мисал үчүн инфузория туфилканы алып карасак болот. Инфузория туфилка
bir günde 4 жолу көбөйөт болса, ар бир 6 saat сайын bir туфелка 2-ге бөлүнөт дагы. Демек, эгерде туфелка bir күндүн ичинде 24 сааттын ичинде 4 жолу көбөйсө, анда бул 1 жылдын ичинде бир нече миллионго чейин жетмек саны. Бирок булардын саны канчалык көп көбөйсө, ошончолук булар менен азыктанган тирүү организмдер абдан көп. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул популяциянын өсүшү, өлүшү, көбөйүшү, жаналардын популяциянын коэффициенттик санын кантип аныктоо керек, жана алар эмне үчүн жер бетинде дүркүрөп өсүп, жерди каптап кетпейт деген суроолорго жооп издеп таба алдык болуш керек. Бул тирүү организмдердин көбөйүшү жана өсүшү эмнеден көз каранды? Бул боюнча жыйынтыктоо иретинде мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бүгүнкү күндөгү өсүмдүктөр менен жаныбарлардын азайып кетишине кайсы шарттар таасир этет? Биринчи, биотикалык шарттар таасир этеби? Антропогендик шарттар таасир этеби? Абиотикалык шарттар таасир этеби? Же эволюциялык шарттар таасир этеби? Алдында 2 вариант турат. 2 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Бүгүнкү күндөгү өсүмдүктөр менен жаныбарлардын азайып кетишине кайсы шарттар таасир этет дейт. Албетте, бул суроону бардыгыбыз ойлонуп атат болушубуз керек. Бул суроонун туура жообу мен силерге көрсөтүп коеюн. Экинчи вариант. Же болбосо бүгүнкү күндө өсүмдүктөр менен жаныбарлардын азайып кетишине антропогендик жана абиотикалык шарттардын таасири абдан чоң экен. Мына балдар, мен ушуну менен бүгүнкү популяциянын өсүү, өлүү жана төлүү боюнча деген тема боюнча берилген сабагымы ушуну менен аяктайын. Албетте, бардыгыңар муну дагы үйдөн бир сыйра карап чыгат болушуңар керек. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.